балалар каралды. Азыркы учурда Кыргызстанда зордук-зомбулук эң актуалдуу көбүлөрдүн бири болуп келе жатат. Зордук-зомбулуктун кесепетине кыздардын ошого болгон көз карашы жоголуп, депрессияга кабылган. Саламатсызбы? Алгач эле өзүңүздү бул жактагы досторубузга тааныштыра кетиңиз. Саламатчылык. Мен ушул мектепте англис тил мугалими болуп эмгектенем. Азыр болуп өткөн тренинг сизге жактыбы? Ооба, аябай жакты. Зордук-зомбулук боюнча кеңири маалымат ала алдым. Түшүнүк алып, аябай сонун болду бүгүнкү иш-чараңар. Мындан да кийинки иш-чараларда активдүү катышып, сонун өткөрөсүңөр деген үмүттөмүн. Рахмат сизге. Саламатсызбы? Алгач эле өзүңүздү бул жакка тааныштыра кетиңиз. Саламатчылык. Мен Калдарова Имакализеде башталыш мугалим болуп иштейм. Азыркы учурда болуп жаткан зордук-зомбулукка көз карашыңыз кандай? Негизи менин көз карашым боюнча азыркы мезгилде зордук-зомбулук өтө эле көбөйүп баратат. Бул мен ойлойм, кыздарга деле телефон деле таасир чоң болуп аткан болуш керек, уул балдарга деле. Эле телефондон көргөн нерселер кыздар өздөрүнүн жаман жактарын кылып алышат. Негизи эhtiyat болуш керек, ошондой нерселерден кыздар өзүнүн тартыбын сактап, жана рызыкка кырк жерден тийүү дейт го. Ошон үчүн ар бир үй-бүлөдөн дагы, мектептен дагы кандайдыр кыздарга карата айтылган сын пикирлерди туура кабыл алышат. Зордук-зомбулукка менин көз карашым азыркы жаштардын өзүнө ынстап берсин. Кыздарыбыз акыл эстүү болуп, ыймандуу болушса, мындай зордук-зомбулуктар аз болот. Өздөрүнүн улууларынын сөзүн угуп, көп түндө баспастан, көп жүрбөй, акыл эзим менен болуп жүрсө, кыздарыбыз эч качан жолдон чыкпайт деген. Биз зордук-зомбулукка каршыбыз.